Ассалому алейкум жалпы көрүүчүлөр, силер менен Чебер бул каналы. Бүгүн сиздер менен ушул эки машинкага обзор кыла кетейин дедим эле. Суранышкан экен, комментарийде ошол эжеге тартып коеюн дедим. Эгерде сиздер кандай машинканы алышты ойлонуп жүргөн болсоңуз, ушул видеону акырына чейин көрүңүз. Биринчи ушул машинкадан баштайын. Бул Жаноми фирмасыныкы, Япониядан чыгат. Жаноми фирмасы бул бытовой машинкалар боюнча эң сапаттуу машинкалар деп эсептейм. Ошондой деп айтышат. Эгерде сиз машинка алууну ойлоп жүргөн болсоңуз, ушул фирманыкын сунуштаймын. Өз чөнтөгүңүз, каражатыңызга карап, мындай ар кандай түрлөрү бар. Мунун азыркы чыгарылыштары бар. Бул жерде меники 14 тигиш болсо, 24 тигишке чейин бар. Ар түрдөсү бар да. Ошону өзүңүз ойлонуп, өзүңүздүн каражатыңызга карап ала бересиз. Ушул Жаноми фирмасыныкын сунуштаймын. Мунун плюс жактары мына. Бул чакан, көргөнүңүздөрдөй кичине жерди эле ээлейт. Бул жеринен көтөрүп, эгерде туугандарыңыз же эжелериңиз сен чебер болуп калдың, кел мага кийим тийип бер же менде кездеме бар, бир нерсе тигип бер деп чакырса дагы ушул жерден көтөрүп аласыздар дагы. Кете бересиздер. Салмагы деле өтө оор эмес, 10 килограммга деле жетпейт. Жана да бул жеринде өзүнүн карман сыяктуу бар. Бул жеринде шпулкалар бар эле. Мен шпулкаларын алып койгом. Жана да бул жерине челнок салынат. Аябай оңой. Жаңы үйрөнүп жатсаңар ушуну сунуштаймын. Эгер тиккенди үйрөнөм десеңер, азыр онлайн, офлайн үйрөтүп жатат, билесиздер. Офлайн үйрөнсөңөр деле үйгө келгенде мындай практика жүзүндө тигишиңер керек. Ошон үчүн ушуну сунуштаймын. Жана да бул менен деле көптөгөн иштерди кылсаңар болот. Шешеп тиксеңер болот, кийимдерди тигип, мындай көптөгөн ийгиликтерге жетсеңер болот ушул машинка менен делечи. Жана да кыздарыңарга үйрөтсөңөр болот. Мисалы үчүн кичинекей кыздар бул машинканын столу бийик үчүн мындай лапканы көтөргөндө буттары жетпей калат, кичинекей болуп. Ошондуктан ушул машинканы сунуштайм. Каалаган местага коюп, өзүңүзгө ыңгайлуу жерге коюп иштете бересиздер. Мунун деле закрепкасы бар. Жана да мунун плюс жери, мына көрүп атасыздар, ушул жерде турат. Бул мисалы үчүн рубашка тиккенде мындай топчу өткөрө турган жери бар го, петля деп коет. Ошо петля ача турган эмеси бар, мындай лапкасы бар. Мен азыркыга чейин бул лапканы иштете албай жатам. Түшүнө албадым, чынын айтсам. Жана да мунун эгерде сиздер коробкасы менен алсаңар, өзүнүн китеби болот. Ошо китеби менен деле үйрөнүп алсаңар болот. Кайсы жерин кандай иштетиш керек, кайсы лапкасын кандай алмаштырыш керек, инесин кандай алмаштырыш керек, бардыгы жазылган. Дагы да мунун мындай шпулкасы бар. Муну үйрөнүп алуу аябай оңой. Муну үйрөнүп алсаңар, бул машинканы оңой эле үйрөнүп кетесиздер. Ошондуктан ушул машинканы силерге сунуштаймын. Бул жеринен эгерде зрениеңар начар болсо дагы ушу жерди түшүрөсүздөр дагы, жипти оңой эле өткөрүп аласыздар. Дагы да бул жеринен мынакей, бул жеринен өчүрүп жандырасыздар и бул жака улап азыр. Мынакей мунунку ушундай. Тормоз, газ, экөө бир. Азыр мынакей муну бул жака саябасыздар дагы. Бул жагын удлинителге сайып, мынакей токко сайып иштете бересиздер. Минус жагы ушуну свет өчкөндө гана иштете албайсыз, ошонусу бар. Жана да минус жагы өтө калыңдарды тикпей калышы мүмкүн, ийнеңер сынышы мүмкүн. Жана кээ бирки кездемелерди тандап ылгап тигет, ошонусу бар. Эми сиздерге ушул промышленный кандай
Ошол машинка жөнүндө айта кетейин. Сразу эле айтайын, минус жагын бул чоң болгондуктан көп местаны ээлейт. Эгер квартирада жашасаңар көп местоңарды ээлеп коет. Заранее билип алгыла, билесиздер. Жана эгерде силер мындай надон болуп иштейин, цехтар менен иштешем десеңер, сөзсүз Avерлок 5 жүктүү машинкаларды сөзсүз алышыңар керек, аны билесиздер. Жана да бул менен өзү менен деле көп ийгиликке жетсеңиз болот. Мисалы үчүн шешептерди тиксеңер болот. Азыр шешептерди деле тигип көптөгөн ийгиликке жеткен эжелерибиз бар. Жана да жаңы үйрөнүп жатсаңар, эгерде мындай кандай десем, киреше алып келе турган курстарды окуган, билген болсоңор, ушул машинканы сунуштайм силерге. Аябай мындай ылдамдыгы тез, берки бытовой машинкага караганда. Жана да муну аябай плюс жактары көп. Көп кездеме да тандабайт, калыңдарды дагы тиге берет. Бул машинканы мен жакшы көрөм. Бул машинканын да бир минус жагы ылдамдыгы аз болгондуктан мен муну азыр иштетким келбейт көбүнчө. Буга көнүп калгандыгым үчүн ылдамдыгына. Бул мен үчүн ылдамдыгы аз. Эгер сиздер жаңы үйрөнсөңөр, сиздерге нормальный эле ылдамдыгы. Ошондой эле эгерде сиздер машинка алам десеңер, кайсы фирманыкы жакшы деп жүрсөңөр, көбү айтышат Жак фирмасыныкы жакшы деп. Бул ар бир адамдын өзүнө эле байланыштуу болсо керек, же чынында Жак фирмасыныкы жакшы болсо керек машинкалары. Мен ал машинкаларды колдонуп көрбөгөндүктөн силерге айта албайм. Жана да бул машинкалардын азыркы мезгилде билесиздер, биздин Кыргызстанда аябай түрү көп. Аталыштары да билбейм канча түрү бар экенин. Меники ушул Жаки H2 чыгарылышы. Меники ушул кайчысы бар плюсу. Тигип бүткөндөн кийин сразу кыркып берет. Бул жерде көрүп атасыздар, бул ийне түшүп турат. Тигип бүткөндөн кийин акырындачы, кездеме бүткөндө ийне түгүнө мындай азыр мынакей ийне чыгып турат, көрүп атасыздар. Ушул бүткөндө мындай акырында ушундай болуп калат, ийне түгүндө калыпчы. Ал эми буну бассаңар, кездеменин эмеден чыгып турат да, бүткөндөчү ийне. Мисалы үчүн мындай чыгып турат кездемеден. Жана да бунун плюс жактары, сразу оройт шпулканы. Токтотуп, ороп отурбайсыздар. Тигип жатканда сразу ороп койсоңор, сразу толо берет шпулкаңар дагы. Ар бир адам мындай машинканы ошо бул деле мындай камкордукту талап кылат. Таза кармап, түктөрүн мындай тиштеринчи тазалап турсаңар, майларын алмаштырып турсаңар, силерге көпкө иштеп берет. Ошондуктан бул деле аябай жакшы. Мындай кереги тие турган буюмда бул делечи, ар бир айымга кереги бар. Өнөр үйрөнүп алыңыздар дейт элем. Курстарга окуңуздар. Азыр билесиздер, мындай кандай десем, колдон жасалган, колдон тигилген мындай буюмдар өтө баалуу болуп келип жатат. Мурда анчалык деле бааланбайт эле өнөрчүлүктөр, колго жасалган нерселерчи. Ошондуктан силер дагы өнөр үйрөнүп, өз фантазияларыңарды кошуп, көп ийгиликтерге жеткиле деп айтат элем. Жана да бул жеринен шагы 5ке чейин көбүнчө 3,5 менен тигиш керек кийимдерди. Жана да эгерде сиз детский кичинекей кийимдерди тиксеңер 3тө тиккениңер оң. Ал эми калың пальто ошолардыкын 4,5 тиксеңер болот. Ошону да сөзсүз караңыздар. Шагы кичинекей болгондо аябай кооз көрүнөт, кичинекей кийимдер. Жука материалдар мындай шагын чоң кылып алсаңар, арасы ачык болуп, мындай тез эле мындай көзгө да мындай жакшы көрүнбөйт да көзгөчү. Ошондуктан шагын кичирейтип алгыла, силерге дагы бир кеңешим.
Ошондой эле бул машинканы алсаңар сөзсүз лапкаларды кошо аласыңар. Мисалы үчүн замок тиккендин өзүнчө лапка, сборка тартканда өзүнчө лапка. Эгерде секте надон болсоңор, спортивный кийимдер тиксеңер 0,5 строчканык бере турган лапкалар бар. Мындай көп тиккенде бул лапка менен строчка бергенде мындай кыйшайып кетиши мүмкүн. Мындай эч бир адам өзүнө мен түз тигем деп мындай айта албайт. Мисалы үчүн мен деле өзүмө жооп бере албайм. Бир жеринен кыйшайып кетиши мүмкүн. Ошондуктан 0,5 строчка бар, 0,7 лапкалар бар. Жана да баягындай окантовка лапкалар бар. Ошолорду да өзүңөр аласыздар. Элементарно мындай шпулкаларын аласыздар. Өзү менен кошо мунун мисалы үчүн бир эле лапкасы ичиндеги ии кошумча бир лапкасы болот. Ошол достор, дагы түшүнбөгөн кандай сөздөрүңөр бар? Эгерде туура эмес сүйлөп алган болсом, комментарийге жаза кетиңиздер. Ошол жана да айта кетейин дедим эле. Эч качан колдонулган машинка албаңыздар. Жаңы машинка алыңыздар. Кичине акчаңарды эконом кылып, мындай колдонулган, 1 ай колдонулган машинканы албаңыздар. Ал адам 1000 жакшы иштеткен болсо да сиз өзүңүз кандай иштетесиз билбейсиз. Мындай туура эмес тигип алып же туура эмес бузула турган болсоңуз, мисалы үчүн өзүңүздөн ката кетсе дагы саткан адамды жаман көрүп калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан сиздерге жаңы коробкада машинканы алышыңыздарды сунуштаймын. Ошол достор, эгерде видео сиздерге мындай пайдалуу болгон болсо, лайк баса кетиңиздер жана каттала кетиңиздер колдоо иретинде. Булардын баасын айта кетсем, бул мен адашпасам 3 жыл болуп калды алганыбызга. 14 000 алганбыз да баасын. Бул машинкабызды рассрочка алганбыз примерно 27 000 болгон 2 жыл мурун. Азыр канча экенин билбеймин. Бирок Бишкектен алдырсаңар, ал жакта чем региондорго караганда арзан болсо керек. Эмне дегенде ал жакта аябай көп, билесиздер, машинка, тигүү машинкаларын саткан магазиндер. Ошол биз менен чогуу болуңуздар достор. Бизди жоготуп албоо үчүн да каттала кетиңиздер. Эгерде видео чынында сиздерге пайдалуу болгон болсо, эгер түшүнбөгөн болсоңор комментарийге жаза кетиңиздер. Анан дагы ушундай арзан машинкаларды колдон келсе албай эле коюңуздар.